Урматтуу достор, анда эмесе көңүлүңүздөрдү бурабыз. Юнат компаниясынын генеральный директору Марат мырза менен маегибизди баштайбыз. Урматтуу Маек мырза, Марат мырза, саламатсызбы? Саламатчылык, кош келипсиз. Келдик, рахмат. Айта кетсеңиз, компания кайсыл жылы негизделген, ошол жөнүндө бир эки ооз маек бере кетсеңиз. Компания өзү негизи көп функционалдуу да. Биринчиси бул продуктуу компания болчу. 2000 продуктуу компания 2015-жылы башталган да. Андан кийин уже логистика жагынан кыйналгандыктан биз уже траковыйга өткөнбүз да. 2016-жылы өткөнбүз. 2016-жылы уже траковый өткөндөн кийин өзүм лично өзүм трак ачып окуп алдым да. Абдан сонун. Ысыгыны көрдүм, суугуну көрдүм, Amazon'да иштеп көрдүм. Бардыгы жактарына өзүм текшерип көрүп келип 2018-2019 траковый компанияны ачылган. Андан кийин траковый компанияда биз баштап Amazon'да иштеп көргөн элек да. Amazon, Power деген триптер болчу. Ада баштап ошол кезде действительно сфера баш болчу. Анан уже 1-2 жылдан кийин уже өзгөрдү системаларчы. Кийин уже карап көрдүк дагы, 1 жыл иштеп көрдүк Amazon менен. 1 жылдан кийин уже стабильность жака уже аракет кылдык да. Рифер тармагына. Рифер тармагында баштап 1 жыл аябай эле кыйналдык. Эмнеге дегенде контракт жок болчу. Анан жүктөр, көчөнүн жүктөрүн ташыйт болчу рифердечи. Анан там постоянно проблемалар болот элечи. Клейм болуп калат, жүктөрдү водительдер туура койбойт эле. Анан кийин уже более стабильность жагына карап туруп, и контракт түзүп коет да рифердечи. Ошол 2018-19 бери, уже 5 жылдан бери компания жалаң эле рифер иштетет. Абдан сонун. Amazon'да иштетпейбиз да. Риферде бизде уже как раз мындан уже 7 ай алдын. Опыт риферде компания окуп алгандан кийин контракт түзүп алганбыз да. Бизде линиялар бар. Висконсиндан алабыз. LA'га таштайбыз, Лос-Анджелеске. Лос-Анджелестен кайра Индианага келебиз. Андан кийин экинчи линия бул Вашингтондон Вирджиния алып барабыз, Вирджиниядан Вашингтон алып барабыз. Стабильность жагы эмнеде? Стабильность жагы постоянно кышы жазын жумуш болот да. Ошол жагдачы анан водительдерде анан көп эле там Amazon'да иштеп азыр болбой калат уже ал водительдер өздөрү деле уже билбейт окшойт. Бизге чалган себеби силерде жумуш кандай болуп атат? Биз айтабыз. Биз постоянно өз рекламалар кылабыз. Водительдер өздөрү издеп келет да бизгечи. Силерде рифер барбы? Биз постоянно риферде иштейбиз деп анан хорошо, биз только гана рифер иштетебиз. Условиялары ушундай и плюс компаниянын өзүнүн проценттери, ал весь информацияны уже офисте түзмө-түз адам менен отуруп сүйлөшөбүз. Маек кылсак болот да, канча процент. И плюс как раз биз уже 6 ай алдын трактор заказ кылган элек да. Где-то bir 15 трейлер заказ кылганбыз, и плюс где-то 20 фрлайнер заказ кылган элек. Буларда рифер трейлер. Жалаң рифер. Жалаң рифер трейлерлер. И трактордагы күчтөрү чоң болуш керек, 505 эски трактор бир аз мощныйраак. Эски трактор эмнеге дегенде оор жүк ташыйсың, кыйналып каласың да. Анан ошого байланыштуу бизде уже жалаң эле күчтүү трактор. То есть компанияны расширить этели деп ошондой жаңы тракторду сатып алгансыздар. Да, жаңы трактор сатып алганбыз. И плюс 2023-түн уже мартында биз парковкадан кыйналгандыктан жер сатып алганбыз да. 10 акрес дегенде эми канча гектар болот билбейм го, бирок чоң жер. Архитектордун өзүнүн чертежи боюнча где-то бир 400-500 сотка чейин батат да. Абдан сонун. Ал проект өтө чоң экен дагы, аны уже биз холдо коюп койдук да, временно коюп койдук. Азыркы 2-3 жыл калат экен да. Анан уже оборот токтоп калбасын дейт да. Кайра уже чуть-чуть там половину как бы инвестировали на ресторан. Абдан сонун. Жакшы экен. Бул компаниянын өзгөчөлүктөрү мындай трак алам дегендер болсо, келип трак алса дагы болот, же болбосо онверлер да кошуп иштетсеңиздер болот. Туурабы менин түшүнүгүм боюнча? Эң туура. Мен мисалы үчүн азыр бир жакшы бир совет берет элем дачы. Жаңы алган CDL вот правасы менен бардыгы эле келип эле сразу трак алыш керек болуп калды да. Туура айтасыз. Бир аз жолго чыгып, хотя бы бир ысык суугуну опыт алып, 6 ай жакшылап көрүш керек болду да. Трак деген эмне? Кандай трак алыш керек? Канча пробег менен алыш керек?
Мисалы үчүн башка компаниялар лишь бы как бы тракторду сатып бериш керек, там водительдер кармап коюш керек. Нет, андан кийин уже тракторун таштагандар көп болуп атат. Анан кантип трактор алып чыксам болот, анан ал компаниядан ушунча акчам калып кетти, ушундай болду деген проблемалар аябай көбөйүп кетти. Ошого если как бы оунерлер боло турган болсо, аларга уже башка условия, если опыту бар, трагы жок адамдар боло турган болсо, алар келген болсо, аларга уже биз уже опыту бар. Биз аларга сразу уже трак алып берип, же болбосо лизге жаңы трактор бар, лизки тракторун уже чачадык, сатып уже бүттүк да жаңы трактор. Жалаң эле. А жаңы новачокторго желаем просто удачи, жолго чыгып, ысык сууну где-то бир 3 ай, 4 ай көрүп келиш керек болот. Жакшы экен. Жакшы экен. Урматтуу достор, өзүңүздөр көргөндөй, бул трак компаниянын өзгөчөлүгү жайыкшын продукту ташыйт экен. Ошон үчүн бул өзүңүздөр билесиз, бул продукту питания бул эч качан токтобойт. Эгер кандай гана болбосун, адам баласына тамак жеш керек, тамак дайыма өзүңүздөр билгендей востребованный. Ошон үчүн бул компаниянын өзгөчөлүгү ушундай груздарды дайыма ушундай продукту питания ташуу менен заниматься этет экен. Достор, дагы компаниянын өзгөчөлүктөрү жөнүндө айта кетсеңиз, кандай өзгөчөлүктөрү бар? Жаңы келген водительдерге канчалык процент болот? Ошолор жөнүндө бир-эки ооз дагы айта кете аласызбы? Да, конечно, айта кетебиз. Бизде желательно опыту бар водительдер иштейт да, жалаң элечи. Новачокторду иштетпейт болчу. Бирок акыркы убакта өзүнүн тааныштары көбөйүп кеткендиктен праволарын деле алып берген учурлар болду. Флоридага жана башка штаттарга барды, праволарын алды. Биз өз төлөп бердик, спонсор кылып бердик. Анан келип уже жолго чыгарды. Жолго чыгарганда, мисалы үчүн, бир ай биз ал водительди, мисалы үчүн, гонять эте албайбыз да. Кечеси күнүзүчү. По закону там 15 сааттан уктап барып жөнөтөбүз, кайра келет, чыгаганчы. Анан кийин анын проценттери кандай болот? Эми проценттери возрастка карап да. Водительдер 30 жаштан ашкан болсо, алардын башка процент. Если 30 жаштан ылдый боло турган болсо, алардын уже бизде иншуранстер кымбат болот. Алардын уже как проценттери башка. Бирок негизи орто ченде алганда 28ден башталат да. Опыты жокторго 28ден уже опыты барларга 30-31. Реферде стабильный груз болгондуктан 30-31 эми Амазондордо билбейм, ал бизге тиешеси жок. Канчадан төлөйт, башкалар не знаю. Биздин условияларда ушул өзгөчөлүктөр дегенде өтө көп. Аны эми водитель биринчи жолу өзү чыгып көрүш керек да. Сезип көрүш керек да. Ар бир компания мисалы үчүн айтышы мүмкүн, биз супер компания депчи. Анан иштеп көрөт да, анан сюрприздер чыгат да. Ошондуктан өзүлөрү чыгып иштеп көрүш керек ысык суунчу. Бирок бир гана жер бар, бизде груз стабильный. Ондон азыркы 2 жуманы алганда 10дон 15 миңге чейин стабильный груз бар. Абдан сонун. Стабильный груз бар. Рейтер постоянно халал, тур рейтер менен иштейбиз. Достор, өзүңүздөр уккандай, азыркы убакта 10дон 15 миңге чейинки груз бул мен ойлойм супер мындай бир жакшы көрсөткүч. Анткени өзүңүздөр билгендей, көптөгөн трак айдоочулардан угуп жатабыз, груз аз болуп атат, маркет түшүп кетти деп атышат. Ошондуктан бул компаниянын стабилдүүлүгүндө ошондо эң өзгөчөлүк ошондо экен, достор. Дагы трак алам деп келген, например, адамдарга канча процентин төлөш керек? Ошол жөнүндө да бир-эки айта кетсеңиз. Эми ал сиз суроо берип атасыз, канча процентин төлөш керек? Ал мисалы үчүн трак, мисалы үчүн биз алып бергенде канча даун пейментин төлөш керекпи? Даун пеймент. Компаниянын өзүнүн проценти. Аны дагы айта кетсеңиз, канча даун пеймент берип кириш керек, анан компаниянын канча проценти? Ошол биздин угармандарга мындай бир ачык, мен ойлойм, маалымат болот деп. Оунерлерге бизде 10% компаниянын өзүнүн комиссиясы. 10%. Потому что бизде эч кандай партнерство жок. Жалаң эле өзүм иштетем. Анан кийин трак алам дегенде, смотря эми кандай трак. Бренью жаңы 0 пробег боло турган болсо, анда бизде 50/50 деп коебуз. Водитель канча банк сураган болсо, мисалы үчүн, ошонун жарымын водитель төлөйт, жарымын биз төлөп беребиз. Анан даун пейменти жок, анан бизге баштап трак алып бер, анан мен 1-2 ай иштейин, анан даун пейментini зарплатадан азаздан кармап калабыз деген договорлор да бар да. Ошол учурда эми аны там водительдер менен жеке сүйлөш керек. Анан водительдерди өтсө биз там тщательно текшерип алабыз да. Алып таштап кетип, аны там бузуп коюп же болсо алып келип койбойт, ошон үчүн таза
проверенный адамдар менен иштеш керек. Проверенный адамдар менен иштеш керек. Туура айтасыз. Анткени көптөгөн эми 5 кол тең эмес деп коет бул ааламда. Кээ бир адамдар туура мамиле кылат, кээ бир адамдар туура эмес мамиле кылат. Ошондуктан Марат мырза бул жеринде абдан сонун белгилеп кетти. Добросовестный, честный иштеген адамдар болсо, дайыма бул компаниянын эшиги ачык. Анан бир-эки водительдерге болгон каалоолоруңузду, элге болгон каалоолоруңуздан айта кетиңиз эми. Биринчиден эми каалоолор аябай көп болот. Жаңы калган CDL водительдерге каалайт элем, чтобы там аман эсен өзүңөр CDL-ыңарды жакшы алып алсаңар. Плюс каалайт элем, чтобы жакшы условиясы бар, таза иштеген компанияларга чыгып иштегенге каалайт элем да. Анан экинчи каалоо тилек бул жолдо жүргөн өзүбүздүн там водительдерге каалайт элем. Чоң рахмат, что Юнаснекс компаниясы менен мисалы үчүн 4 жылдан бери кызматташып иштешип келген водительдерибизге чоң рахмат айтып элем. Ыраазычылыгыбызды ар дайым билдиребиз. Анан калган водительдерге дагы, башка компанияда иштеген водительдерге дагы ден соолук каалайм. Жол бул аманат деп коет. 1 секундта же нар болот, же бери болот да. Туура айтасыз. Кам жол деп коет койчу. Ошондуктан баарыңарга жолуңар ак жолтой болсун. Дайыма тапкан ашар, тапкан берекелүү болсун ошолор. Анан Бардык жакшылыктарды каалайбыз. Каалайм. Рахмат Марат мырза. Мен ойлойм бүгүн биздин сиздин компания жөнүндө мекендештерге, ушундай замандаштарыбызга айтып кеткен информацияңыз, маегиңиз кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы пайдалуу болду деп ойлойм. Анткени бул компанияда стабилдүүлүк бар экен, бул компанияда честность. Достор, баарыңыздар чакырып кетебиз ушул компанияга. Баарыңыздарга ийгилик, бар болуңуздар. Баарыңыздарга ийгилик, ороозуңуздар кабыл болсун. Көрүшкөнчө. Жакшы күндөрдө көрүшөлү, бар болуңуздар. Бар болуңуздар.